Манас атанын доорунда кыргыздын бир жаңы келкели келип чачылган эл бириккени жөнүндө ал эпоста айтылып атат да. Анан бул баары ошо жер суаттары жүрөт ошол Манас эпосунда. Тарыхта деле мына Казадой казып кыргыз цивилизациясы деп, Сибирь цивилизациясы деп ошол жерде башынан аягына 18 кылым бою мамлекеттүүлүгүн жоготпой сактап келген бирден бир этнос көчмөн элдердин ичинен бул кыргыздар болгондугун башка элдин окумуштуулары жаза баштады. Бул лингвистика боюнча дагы, тарых илими боюнча дагы, тиги ДНК, кан илими боюнча, генеалогия боюнча дагы бул кыргыздын байыркылыгы жөнүндөгү маселе барган сайын дүйнөлүк окумуштуулар тарабынан илимий деңгээлде далилдене баштады. Бул эми бир мезгилде жомок сыяктуу болсо, бул барган сайын илимий нукка түшүп баратат. Анан биздин ата бабалардын изи калган тарыхтагы керемет жер Алтайга баруу жөнүндөгү оюм быйыл орундалып, мүмкүнчүлүгүм болгон жерди араладым. Канча күн болдуңуз? 7 түнөдүм, баш аягы 9 күн болду да барыш келишим менен. Анан аны эми азыр ошо сиз айткандай Фейсбукка улам жол дептери сыяктуу кылып жазып берип атам. Мына уңгу жол деп атпайбызбы? Уңгу жол документинде ошол өткөн жол менен учурду, келечекти туташтырган бул улуттун, элдин бир эле жолу болот өзү, уңгу жолу да. Анан ошол Алтай жөнүндө теманы козгогондун өзү дагы ошол уңгу жолдун эле штрихтери бул. Ушул ишке мен кайсы бир деңгээлде бул жерде мындай журналисттигимде пайдасы тийди окшойт. Жөн эле барып, тоолорго чыгып, токойлорго, кооздукка, дарыяларды карап, кыялданып деле келе берсем болмок. Эс алып элечи. Жок, мен ушул көргөн керемет кооздукту, ата-бабалардын баскан жолдорун, тарыхый жерлерди, ошол кереметти мүмкүн болушунча ошол Facebook аркылуу болсо дагы кыргыз окурмандарына, мекендештериме жеткирип коеюн деген ой ошол жактан туруп эле ойман кетпей койду. Анан азыр ошону секи четинен капчыктан чыгарып атам. Ошо сиз негизи мындай президентке караштуу стратегиялык демилгелер институтунда мындайча айтканда мамлекеттик бир мекемедесиз да. Анан сиз ошондо азыр иш убактысында барып келдиңиз? Жок, мен эме отпускада болдум да. Отпусканын учурунда эч бир спонсор издебей эле, отпускана кичине тыйын чыгып калды эле, өзүмдүн каражатым менен, өзүмдүн демилгем менен эле, командировочный эмес, жеке демилгем менен эле барып келдим. Бул жанагы уңгу жол деген проектке ага буга тиешеси жок, жеке? Тиешеси албетте бар, мазмуну боюнча бар. Ал эми атайын ушул уңгу жолдун алкагында мамлекет атайын командировочный берип, моундай тапшырма менен барып келиңиз, же болбосо ошол мамлекеттик линия менен эмес, да жеке өзүмдүн бул мурдатан келаткан ички дүйнөмдөгү каалоом, ой тилегим ушул жолу аткарылды да. Мындай кооз жерлерди көрүпсүз, өзүңүз айткандай ата-бабалар ошо жашаган жер, жүргөн жерлер экен, ал сүрөттөн да көрүнөт, жазган тексттериңизден да көрүнөт Фейсбукта. Бирок ошондо Алтайга барган сапарыңыздын мындай ток этер мазмуну, тыянагы эмне болду эми? Бул өзү мен акыркы жылдары өзүң билесиң, Кыргыз жолу деген коомду жетектеп, элдик курултай, улуттук иденттүүлүк деген маселени тегерегинде эле келатам да. Анан кийин ушул азыр биз Борбордук Азияда саны боюнча демографиялык процессте өтө эле аспыз да. Мына Түркмөнстан уже 7,5 миллиондон өтүп кетти. Тажикстан 11 миллионго барып калды. Өзбекстан 40 миллион, Казакстан 20 миллион дегендей. Биякта эми Индия менен Кытайларды айтпай эле коелу. Афганистан 40 миллиондон ашып кетти бир канча. Кыскасы, ушул Борбордук Азияда бир мезгилде Евразиянын айдыңында аттардын дүбүртү кулуп, кыргыз деген уран айтылып, ошо дүйнөдө бир өзүнүн орду бар, чоң каганат түзгөн эл эмне үчүн мынчалык тарып кетти деген ой менде дайым жүрөт да. Эмне үчүн мынчалык азайып кетти дегендей. Көрсө, чынын айтканда, биз ар жака сиңип кыргыз тектүү элдер ар жака чачырап эле калыптырбыз.
Эми чын айтканда алтайлыктар деле баягы көчкөндө ошол жерде калган бир бөлүгүбүз. Тува, Хакас, мына жактагы Ногой, Лакай, Каракалпак деген элдер деле бир мезгилде түбү бир эл болгонбуз да, мындайча айткандачы. Анан азыр бир кызык нерсе бар, бир уруу феномени. Манаста деле мисалы кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым дейт. То есть курама дегенде дагы деле ошол уруу десек болот. Бул уруу бул өзгөчө феноменалдык көрүнүш да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн жоготуп алган учурларда түрдүү себеп менен кыргызды сактап калган бул уруу феномени болгон. Анан мен ойлойм ошо эмне үчүн баягы союздун учурунда өткөндүн саркындысы уруу деген болбогон нерсе деп имиджин тескери, чапан тескери кийип коюптур да. Ал ошондой экен деп эле, чынын айтканда бул элди сактап келген керемет институт да. Анан кийин мен ойлойм, ошону эмне үчүн заманбап биз кайра ордун алып келсек болбойт деген ой дайым жүрдү менде. Анан ошол 2008-жылы ушу кыргыз урууларынын жандандыруу боюнча бир өзүнчө толкун башталды. Ошондо мен эң жашы мен болдум. Ал жерде тиги Дастан Сарыгулов, Мат Ибраимов, Нурак Абдрахманов, жана башка аксакалдар менен иштедим. Эң жашы мен элем ошондо. Анан ошол кыргыз эл биримдиги деген расмий ошол 40 уруу 3 канаттын башын бириктирген уюм Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн ошондо эле. Ошондон бери керек болсо биз курултайда ошол тарыхый табиятына ылайык уруулар аркылуу ишке ашырабыз деп баштаганбыз. Анан уруу маселеси опять дагы баягындай эле карама каршылыгы көп, муну колдогону бар экен, каршылары бар экен. Ошон үчүн биз анан аймактык принципке салганбыз да. Анан ал ой менде дагы деле жүрдү. Анан кайда чыкпайын, дүйнөнү кыдырмайын, мен ушул маселе жүрдү да. Анан жакында Өзбекстанга барган учурда дагы байкадым. Дагы деле ошол өздөрүнүн ар жактагы баягы кайсыл элден, уруудан экендигин дагы деле билишет. Мындан кетип калган эмес. Мисалы үчүн Лакай деген өзүнчө бир чоң эл бар. Жана бир жагалар Афганистанда, тиги Тажикстанда, Өзбекстанда жашашат. Алар өздөрүн өзүнчө улутпуз деш керек болот. Улутпуз дешет керек болсо да. Чындыгында санжыра боюнча алсак, ал кыргыздын бир уруусу болгон Мундустун санжырасында Мундус деп жүрөт. Анан мен алардын лидерлери менен дагы карым катыштап жүрөм акыркы мезгилде. Сүйлөшө келгенде жана Ибрагимбек деген 35-жылга чейин баягы Корбашы деп тиги орус падышачылыгына каршы турган, багынбай койгон Корбашы баары билет тарыхта. Ошол Лакайлардан болгон мисал да. Анан мындай байланышты ушул багытта дагы деле жүргүзүп, изилдеп жүрөм да. Ушул эле ойду мен тиги Алтайга барганда деле ал жакта сөөк деп коет экен. Бизде уруу дейт да. Ал жакта деле ошол Найман, Кыпчак, Төлөс, Мундус деген биздегидей эле уруулардын өкүлдөрү жүрөт. Анан бизде жок, башка дагы уруунун өкүлдөрү бар экен. Эмне үчүн азыр дүйнөдө бир чоң интеграциялык, чоң өзгөрүүлөр болуп аткан учурларда биз өзүбүздүн бир чачылып калган элди, ошондой туугандык, маданий байланыштарды чыңдап, илимий этнографиялык иштерди жүргүзүп, ушул багытта иштерди колго алсак эмне үчүн болбосун деген ой менде дагы деле жан дүйнөмдө тынчтык бербейт да. Биринчиден мен ошол жактарга барышыма ушул ойда себепчи болду. Эми ар бир эл өзүнүн бир түпкү, өзөгү, жана бизде санжыра деген ошол кармап турат да. Анан чын айтканда биз мамлекети бар ошол кыргыз тектүү же түркия элдер деп деле коелучу. Ошолордун ичинен эң байыркы көчмөн элдердин ичинен мисалы үчүн аты калып өзү жок болуп кеткен эмне деген гана элдер болду. Мисалы үчүн гундар, усундар, караханиттер, кидандар жана башка деген. Бирок кыргыз сакталып калды да бүгүнкүгө чейин. Анан жана айткандай бул эмне үчүн деген дагы бир топ суроолор бүгүн деле жашап атат да. Анан ошол учурда биздин ар жерде баягы бомба түшкөндө осколка сыяктуу же болбосо баягы бир мезгилде бир мамлекет болуп туруп бөлүнгөндө ар жерде калгандай биздин кандаш бир боор элдерди эмне үчүн биз Кыргызстан
дүйнөдөгү 200 мамлекеттин 200дөй мамлекеттин бири катары желегибиз оонда желбиреп турган мамлекеттүүлүгү бар эл катары биз дагы өзүбүздүн мындай тегерегибиздеги тууган элдер жөнүндө ойлонуп алар менен карым катыш жасап коюу эмне үчүн артык баш болот. Мен ушул жөнүндө дайым ойлоном да. Мисалы үчүн бардык эле дүйнөдөгү элдер өздөрүнүн чет өлкөдөгү граждандары үчүн кам көрөт. Мисалы үчүн Россия дайым Кыргызстандагы орус тилдүү эл, алардын укугу, аларга мектеп салып бериш керек, жардам берели деген ал эмнеси жаман, мындай нерселер жасалып эле жүрөт. Мисалы үчүн же болбосо Кыргызстандагы өзбек туугандарга Өзбекстандын ортосунда байланыш жана башкалар булар болуп эле келип атат. Бул өзү нормалдуу көрүнүш. Эмне үчүн кыргыз өзүнүн сырттагы кандаштары жөнүндө ойлонсо болбойт? Бул баягы орой айтканда, кыргыздар каерде чачылып жаткан болсоңор биригели, бир бололу деген мындай корс мааниде эмес. Биз ошол кайсы жерде жашабайлы, кайсы өлкөдө жашабайлы, биз ушу кыргыз экенибизди билели деген. Эми аны Кудайдын буйругуна коелу. Себеби дегенде азыр дүйнө тез өзгөрүүгө баратат. Ким билет, дүйнөнүн саясий картасы өзгөрүшү мүмкүн, аны мен айта албайм. Кытай туугандардын жанагы өзгөрүүлөр китеби, книга перемена деген бир керемет китеби бар да. Ошондо бир формула бар. Чоң өзгөрүүлөр болгон учурда бир гигант нерселер майдаланып кетиши мүмкүн, ал эми майда нерселердин мааниси жогорулап, көбөйүп, чоңоюшу мүмкүн деген теория бар да. Ким билет, ушунча кылым башынан өтүп, каганат куруп, анан бүгүнкү адамзат цивилизациясынын азыркы тарыхында дагы деле өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сактап калган кыргыз эли мындан ары мен жок болбойт деп ойлойм эч качан. Өнүксө өнүгөт, жок болбойт. Бүгүнкүгө чейин жеткен эл жок болбойт. Мен ушуга терең ишенем. Биздин кээ бир душмандар тили жок болуп баратат, анан тигинтип атат, бул кыргыз эли дагы жок болуп кете турган элдердин катарына кирет деген жана идеологияны жүргүзүп аткандар менен түк макул эмесмин мен. Негизи кыргыз деген байыркы эл экенин, анын түбү терең эл экени, байыркы эл экени бул тарыхый жактан алганда дагы, мындай тастыкталган бир булактар жагынан алганда дагы бул талаш жок. Бирок ошол эле учурда кыргыз деген бул мындай эл, бул бийик эл, улуу эл, нурдуу эл, бир касиеттүү эл деп атып, кээ бирки жарандарыбыз өтө эле бир башкача укмуштай сүрөттөшөт да. Кыргыз дүйнө ушу адамзаттын ичинен кыргыз деген бул укмуш эл депчи. Албетте ошондой эле болсун, жакшы, жаман болуп атсак дагы жакшы дей берген бул өзү жакшы. Анан бирок сиз жеке ушу Кадыр агай, ушу кыргыз деп жүрөсүз, кыргыз деген мындай болуш керек деп жүрөсүз, кыргыз андай болуш керек деп жүрөсүз. Кээде өтө эле мындай идеалдаштырып аткан жоксузбу ушу кыргыз? Мен буга жана өткөндө Кубатбек Жусупалиев агабыз келип ушул сиз менен, сен менен подкастка чыкканын атайы көрдүм да аягына чейин. Ошондо бир сүйлөм аябай жакты, мен аны Фейсбукка бөлүшүп койгом. Ошондо айтып атпайбы Кубатбек аба? Кыргыздын кемчилдиги жок, бирок биз кыргыз боло албай жатпайбызбы депчи. Аябай сонун айтканда, бир мезгилдерде мисалы үчүн биз менен канатташ жашаган элдер кыргызга суктанган. Кыргыз коомунда сый-урмат болгон, адилеттик болгон, нарыктуу эрежелер менен жашаган, түшүнүктөр менен эмес, азыр кээде башка жака кирип кетип атабыз. Бүт бардык ордорду менен болгон ар-намыс, адеп, ыйман, улуу кичүүнүн ортосундагы, ата-эне баланын ортосундагы маселелер бардыгы ордорду менен болгон да. Ошон үчүн да кыргыз сакталып жоголбой ушу күнгө жетти да. Аны эми жоокердик өнөрүнө киребизби же руханий маселесине киребизби, бардык маселеде кандайдыр бир туруктуу нарыктуу эрежелер менен жашаган эл. Ошон үчүн да сакталып келди. Ал эми азырда салыштырмалуу бүгүнкү күндө жана айтылгандай биздин өзүнүн бир мүнүстарыбыз бар. Анан калса биз ата бабанын уңгу жолунан бир аз четтегендиктен кээ бир баалуулуктарды унутуп, ошо уңгу жолдон тайып кеткен үчүн да могу документ туура кабыл алынды деп ойлойм менчи. Анан эми ошого кайрадан баягы подсознаниясындагы ата бабадан келе жаткан улуу баалуулуктарына кайтуу процесси, мындайча айтканда улуттук кайра жаралуу процесси жүрүп атат.
бул процесс кетип атат да. Анан ошол эле мезгилде биз мына дүйнөдө окуяларга мисалы үчүн алалы, дүйнөдө бир чоң державалар, бир 5-6, мисалы үчүн Америка, Россия, Кытай, Европа, ушунун ортосунда азыр тиреш соодалашуу жүрүп атат. Буга азыр Иран кошулду да, жана башка ушунун тегерегинде болуп атат. Анан мына кечээ жакында эле Казакстандын президенти Такаев аябай сонун сөз айтты да, жана Путин менен жолугушууда. Ой, мен Украина менен Россиянын ортосунда согуштун себептерин деле түшүнбөйбүз. Бул өзү түпкү тамыры кайда экени да белгисиз. Ушуну мындай токтотуп эле тынчтык жолго сүйлөшүүгө барыш керек деген ойду, ой, бул кыргыз менен казак бир элбиз, маселе жок. Мен аябай сыймыктандым, ушу казак президенти ушинтип сөз айтты да, дүйнөгө угуз айтты. Өтө керектүү сөз айтты. Эмне үчүн кыргыз айтса болбойт,